Талас шаарында 5000ге чукул адамга ылайыкташылган жаңы борбордук стадиону курулат. Бүгүн анын мезгил кутусун салуу расмий жараяны болуп өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев өзү катышты. Азыр биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи рет Талас жергесинде ушундай чоң объектини курууну белсенип отурабыз. Урматтуу аксакалдар, урматтуу жергиликтүү тургундар, биздин мамлекетибиздин эң негизги максаттарынын бири болгон бул мамлекетибиздин чек ара маселелерин түптөш болчу. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушулга чейин мамлекетибиз 1924-жылдан бүгүнкү күнгө чейин 100 жылдын аралыгында өзүнүн чек арасын тактап бүтө алган эмес. Ушуга чейин бардык болуп өткөн маселелер биздин маселелер чечилгени менен чек ара маселеси чечилбей келген. Өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы 2024-жылы коңшу Өзбекстан Республикасы менен чек араны толук боюнча чечип бүттүк. Быйыл 2025-жылы Тажикстан Республикасы менен чек арабыз толук чечилип бүттү. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бардыгыбыздын алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири ушул мамлекетибиздин чек араларын тактап, мамлекетибиз чыныгы эгемендүүлүккө ээ болуп, саясий территориясы бүтүн чек арасы толукталган мамлекет катары түзүлүүсүнө багыт берген. Мына ошол президентибиздин багытын тактоонун, аткаруунун негизинде быйыл биз мамлекетибиздин чек араларын тактап бүттүк. Бул деген эмне? Бул деген мындан ары биздин мамлекетибизде Кудай буйурса эч кандай чек ара жанжалдары болушу мүмкүн эмес. Себеби мамлекетибиздин чек ара территориясы толук такталып бүткөн, суверендүүлүккө ээ болгон, өзүнүн жери, эли бар, жана такталган чек арасы бар болуп, биз мына жакында эле курулуп бүттүк. Эми мындан ары эмне кылышыбыз керек? Мындан ары мамлекетибиздин өнүгүшүнө өтө чоң багытты жана көзүбүз салышыбыз керек. Мына ошонун негизинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин былтыркы жылы чыгарган указынын негизинде 2024-2034 жылдарга чейин Кыргыз мамлекетинде футболду өнүктүрүү боюнча. Бул биздин спорт тарыхыбыздагы биринчи ушундай президентибиздин көңүл буруп чыгарган указы болуп эсептелет. Талас жергеси байыртадан эле баатырлардын, эр жүрөктүүлүктүн, кайраттуулуктун, чыдамкайлыктын үлгүсүн көрсөтүп келген жаштарыбыз жана эл журтубуз бар. Бул жерде акыркы эле мына маалдарды алсак, биздин мамлекетибиздин туусун жебиретип, көтөрүп, башка мамлекеттерден алдында намысыбызды алып берип жүргөн баатыр спортсмен балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Алардын арасында жакшы билесиздер, мына Канат Бекалиев, Жоломан Шершенбеков жана башка биздин кыз балдарыбыз да ушул жерден жакшы болуп чыгып атышат. Демек, биз бул регионго, Талас регионуна көңүл буруп, ушул жердеги жигердүү жаштарды, спортко кызыккан жаштарды толук тартып, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Шарт түзүп бермейинче алардан мындай жакшы спортсмендер чыгышы кыйын болот. Негизинен Кыргыз мамлекети боюнча деле жаштарга шарт түзүү боюнча чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Жаштарыбыз эртең келечегибиз биздин. Эртең мына бүгүн биз мамлекетти башкарып, мамлекет арасында жашап жүргөн болсок, эртең бизди ордубузду алмаштыра турган ушу жаштарыбыз. Ошондон жаштарыбызды биз тарбиялап барышыбыз керек. Жаштарыбызды турмушка, чыдамкайлыкка, чечкиндүүлүккө, акыйкаттуулукка тарбиялашыбыз керек. Мына ошонун бир түрү бул спорт аркылуу тарбиялоо. Ошондуктан спортко жакшы көңүл бурулуп баштаганын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Былтыртан бери мен ушул спорт тармагындагы футбол федерациясынын башчысы болуп дайындалгандан бери көптөгөн жумуштарды аткара баштадык. Былтыркы эле жылы мамлекетибизде 17 футбол стадиондорун калыбына келтирдик. Быйылкы жылы 15 футбол стадиондорун калыбына келтиребиз жана жаңы стадиондорду курабыз. Бул облустук, шаардык деңгээлдеги, райондук деңгээлдеги
бардык спорт аянтчаларды, бардык футбол талааларын биз жумушка беришибиз керек. Футбол бул дүйнөдөгү номер биринчи спорт. Демек, ушул спорт аркылуу көптөгөн жаштарыбызды жакшылыкка үндөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан урматтуу таластык туугандар, таластык жердештер, мындан ары ушул жерге, мына 5 гектар жерге чоң стадион курабыз. Мен ошол мына бул жердеги жанагы эски стадион бар, Эшим Кутманалиев атындагы. Ошол стадионго бир келип кеткем. Келип кетип көрүп, ошол эле стадионду капиталдык ремонт өткүзөлү деген аракетибиз дагы болду. Комиссияны жөнөттүм. Комиссия келип текшерип кетти. Акыры комиссия чечим чыгарды. Ал жерде чоң мондай спорттук объектилерди курууга болбойт экен деп. Себеби ал жер саздак жер экен, ал жерден суу чыгып кете берет экен, чоң объектилерди курсак болбойт экен, спорт баягы футбол талаасы дагы жакшы кургабайт экен. Ошондуктан жаңы эле чоң спорттук бир стадион курайлы деп чечтик. Урматтуу президентибиз биздин айткан маселебизди колдоо берди. Финансылык жактан финансыны бөлүп берди. Финансы жетишет. Мына азыр эми жумушту баштайбыз. Кудай кааласа эмдиги жылы ушул стадионду куруп бүтөбүз деген үмүттөбүз туугандар. Мына башында көрдүңүздөр, бул стадион 5000 стадион болуп курулат. 5000 стадион курулат. Бул жерде бир эле футбол эмес, мамлекетибиздин деңгээлиндеги, эл аралык деңгээлдеги чоң спорттук турнирлер, иш-чаралар өтүп турганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт, ошол бүгүнкү сиздердин алдыңыздарга жолугушуудан пайдаланып, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсүндөгү бүгүнкү күндөгү жасалып аткан жумуштар, алдыдагы максаттар боюнча бир 2 мүнөт айта кетейин. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мамлекеттеги бүгүнкү күндө биз даңгыр өсүү жолуна түштүк. Муну эч ким тана албайт. Туура биздин арабызда ошол жасалып аткан жумуштардын, кылынып аткан элге, журтка, мамлекетке кылынып аткан жумуштарды көрө албастан, ошогон бир ичкүйдүүлүк кылып аткан адамдар дагы көп экенин билесиздер. Биз ага көңүл бурбашыбыз керек. Бизге негизги максат ушу элибиз ыраазы болсо болду. Элибиздин инфраструктурасын, жашоо шартын, турмушун, ошого болгон ыкласын өзгөртсөк болду. Биз ар бир адамдын үйүнө келип, казанына тамак салып бере албайбыз. Бирок ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан көрүлөт камкордуктун баарын көрөбүз. Мамлекет тарабынан эмне керек болсо элге жасай турган, ошонун баарын жасаганга урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушундай. Ошондуктан мына биздин бюджетибиз бүгүнкү күндө 3 эсеге көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин бардык булуң бурчтарында эң чоң курулуштар бара жатат. Мына азыр уже көзгө анча көрүнбөй калды, мектеп, садиктер анча көрүнбөй калды. Азыр чоң жолдор, чоң трассалар, чоң ишкана мекемелер, мына ГЭСтер курула баштады. То есть мунун бардыгы ушу мамлекетибиздеги өсүүнүн, өнүгүүнүн белгиси болот. Урматтуу эл журт, мындан ары дагы мен ойлоймун, биз ушу жолубуздан тайбастан алдыга жыла беришибиз керек. Негизги маселе эмне мамлекетте? Негизги маселе мамлекетте акыйкаттуулукту орнотуу. Акыйкаттуулукту орнотуу бир-эки адамдын арасында же бир айыл менен экинчи айылдын ортосунда эмес, бүт мамлекеттин арасында болуш керек. Бул деген биринчи маселе. Акыйкаттуулукту биз коррупцияны жеңүү менен орнотобуз. Эгерде мамлекетибизде коррупция мындан ары да боло турган болсо, акыйкаттуулук эч качан орнобойт. Ошондуктан мамлекеттик органдын мына бул жерде жетекчилери отурасыздар. Талас облусту боюнча, райондук, шаардык, облустук жетекчилери отурасыздар. Укук коргоо органдарынын жетекчилери отурасыздар. Бардыгыңыздарга айтып коюш керек. Ар бирибиз, ар бир күнүбүздү коррупция менен күрөшүү менен өткүзүшүбүз керек. Биз алдыбызга максат койгонбуз. Президентибиздин талабынын негизинде 2026 жылдын аягында мамлекетибизде коррупция болуп атат деп элдердин бизге болгон нааразычылыктары токтош керек. Токтош керек. Бул кимде болот коррупция? Коррупция бул
мамлекеттик органдардын арасында болот. Жөнөкөй адамдардын арасында жок ал. Бул мына биздин укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, коопсуздук органдары, мына ушулар негизинен биринчи ирет ушулар арылыш керек. Ошондон кийин анан мына жергиликтүү бийлик органдары менен биз коррупция тарабынан чоң иштерди алып барабыз. Талас жергесинде жакында эле бир райондун акими азыр деле камакта отурат болуш керек, Камактабы азыр? Мына бир райондун акими азыр камакта отурат. Ошо элдин мамлекеттин жерини мыйзамсыз сатып, ошол жердеги элдерден мыйзамсыз акча топтогондук үчүн. Бул жумуш мындан ары да уланат. Мына коррупциядан бүгүнкү күндө, урматтуу эл журт, 100 миллиард сомдон ашык акча топтолду. 100 миллиард сом. Мунун бардыгын ошол биздин мамлекетибизде ушуга чейин болуп келген коррупциялык элементтерден жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн негизинде болду. Билесиздер, Талас жергесинде дагы баягы элди көзүнө илбей, өзүнчө кыйын болуп, чорный болуп, уюшкан кылмыштуу топторго аралашып, көрүнгөндү коркутуп, байлыктарын тартып алып, элди коркуткандар көбөйүп кеткен. Мына азыр ошолор жок. Талас жергесинде, бүт эле Кыргыз мамлекетинде бир дагы бандиттик топ калбаш керек. Бир дагы бандиттик топ калбаш керек. Кимде-ким топко аралашам десе, могул жерде мына жаштар турат. Жаштардын алдында айтып коеюн. Кимде-ким бандиттик топторго аралашып, өзүнүн таза эмгеги, пешене тери менен таппастан бирөөнүкүн тартып алам, бирөөнүкүн түртүп алам, же бирөөнүкүн коркутуп алам дегендер оюңар болсо, ошондон кайткыла. Кайтпасаңар, биз силерди кайтарабыз өзүбүз. Ошон үчүн жаштарга айтып коеюн, урматтуу жаштар, келечекти силер курасыңар. Келечекти ошол бандиттик топтор менен эмес, акыл менен, кылган эмгегиңер менен, ошол эмгегиңердин үзүрү менен гана көрүшүңүздөр керек. Бүгүнкү күндө мына Талас жергесинде укук коргоо органдары, начальник УВД турат бул жерде, сот органдарынан турат, прокуратура органдарынан турат, коопсуздук органдарынын жетекчилери турасыңар. Талас облусунун территориясында бир дагы бандитмин деп элди коркуткан же бирөөнү коркуткан адам калбаш керек. Баарын аеосуз жазага тартабыз. Аеосуз. Бирөөнө дагы мындай не деп коет, орусча айтканда уступка деген болбойт. Таза балдарды, таза жаштарды колдойбуз. Жана биз мамлекет тарабынан бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшап, алардын максатына жеткизебиз. Ошондуктан урматтуу эл журт, мындан ары дагы ар бирибиз мына аксакалдар өзгөрүшүбүз керек. Аксакалдар, байбиче апалар отурасыздар. Не деген заманды көрдүк, туурабы? Не деген замандар баштан өттү? Кандай деген адамдар келди? Кандай деген өздөрүнүн жанагы обещаниялерин берип кетти эл алдында. Бирок көптөгөн нерселер аткарылбай калып кетти, туурабы? Эми андай болбойт. Биз ар бир айткан сөзүбүзгө жооп беребиз. Кудай буйрса, мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ деген болбойт. Коррупция деген болбойт. Мамлекетте таза иштеген адамдардын бардыгы алдыга жылат. Мамлекеттин, элдин ырыскысын жегендер же мамлекеттин байлыгына, элдин байлыгына көз арткандардын бардыгы мыйзам чегинде жазаланат туугандар. Бул бүгүнкү күнүн талабы. Мындай кылып коомубузду каттуураак бир 5-6 жыл кармап турбасак болбойт экен. Баарыбыз ээн баш болуп кетиптирбиз. Кудай буйрса 5-6 жыл коомубузду каттуураак кылып кармап турсак, анан кийин акырын бошотсок деле коом өзүнө өзү көнүп калат. Кийин коом өзүнө өзү контролдоп, ошол баягы эле чыккан бандиттерди өздөрү эле кабыл албай, коррупционерлердин бетине айтып, жаап жашырбастан коом өзүнө көнүп калат деген ойдобуз. Мына ушул максатта ишти алып барып атабыз. Буйрса бүгүнкү Талас жергесинде курула турган стадионубуздун келечеги кең болсун. Ушул жерден сонун жаштарыбыз, спортсмендерибиз чыксын. Биз мамлекет тарабынан колдоп турайлы. Эмдиги жылы ушул стадиондун ачылышына буйрса урматтуу президентибиз чакырып ачканга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат баарыңыздарга.
Учурда Талас облусунда Ишим Кутманалиев атындагы жалгыз стадион бар. Аталган оюн талаасында алгачкы футболдук беттеш 1937-жылы өткөн. Андан кийин стадионду бир катар унутуп түзөө жана жаңылоо иштери жүргөнү менен учурда начар абалга кептелген. Заман талаптарына ылайык келбей жаңы курулушка бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, инфратүзүлгө муктаждык жаралган. Вот, былтыр 2024-жылы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан 2024-34-жылга карай кыргыз футболунун өнүктүрүү максаты коюлган. Ошонун негизинде баягы инфратүзүмдөрдү оңдотуу боюнча республика боюнча, мамлекет боюнча иш планы бекитилип, ошонун негизинде иш башталган. Былтыр Камчы Кыдыршаш жылдын аягына келип, Ишим Кутманалиев атында Таластын стадионун көрүп, анан бизге барып жайынан көрүп, бир карап чыгыңыздар дегенден биз карап чыгып, ал жердин жерди саздак жер үчүн биз анан жаңы эле жерге жаңы борбордук стадион курайлы заманбап кылып деп анан чечим кабыл алдык. Аны Камчы Кыдыршашта колдоп, анан биздин Кыргыз Республикасынын өлкө башчысына да кеңешип, ошол кишинин да колдоосун таап, азыр бүгүн Кудай буйрса кутучасын салып отурабыз. Бул 25-26 жылы курулат. Аянты жалпысынан 5 гектарга жакын жер, 5000 стадион кылып, заманбап кылып курабыз. Ошонун чечүүчү жайлары ошол эле калыстар үчүн, биздин футболчулар үчүн атайын шарттар түзүлдү, машыктыруучулар үчүн, күйөрмандар үчүн кечкисин ошол атайын уюштурулуп, асма чырактар коюлуп, эл аралык деңгээлде мелдештерди өткөргөндө шарт түзүлүп атат. Бул бизди кубандырат. Кудай буйрса, Талас жергесинен да биздин келечекте өнөрүн алыска чыгарып, ушу Кыргыз Республикасынын желегин, туусун эл аралык деңгээлде көтөрүп, балбандар чыгып, чемпиондор чыгып, бизде ушул футболисттер Кыргыз Республикасынын намын коргойт деп ишенем. Бул стадиондун ошо негизги максаты ошол борбордук стадион кылып курулабыз. Эмне дегенде, жалпы Талас облусу боюнча ошо жаңы акыркы эгемендикти алгандан бери билесиздер 5000 орундуу стадион жок. Ошон үчүн Таласты жалпысынан камтыйт. Райондо, шаарлар ушул жерде келип, оюн мелдештерди өткөрөбүз жана республикалык эл аралык деңгээлде. Жалпы 5 гектар жерди ээлеген стадиондун курулушу өлкө башчы Садыр Жапаровдун колдоосу жана тапшырмасына ылайык курулууда. Ал эми стадион жалпы заманбап, бардык шарттар каралган. Анда профессионал спортчуларга жатаканасы, тамактануучу жайы, жуунуучу жайынан тарта 3 кабаттуу трибунага чейин, мындан сырткары дагы башка инфратүзүмдөрү каралган. Келечек муунга кайрылуу. Урматтуу урпактар, эгемен Кыргызстандын келечек ээлери. Бүгүнкү күндө эркиндикти сүйгөн элибиздин бекем ынтымагынын аркасында биз кыйынчылыктарды чекесинен жеңип, бир катар тармактарды өнүктүрүүнү колго алуу менен өнүгүү жолуна түштүк. Өнүгүү жолуна түшкөн тармактардын ичинде Кыргыз футболу дагы кубач жайууда. Мамлекет тарабынан болуп жаткан колдоолор өз натыйжасын берип, футбол боюнча эл аралык майданда аттары белгилүү өлкөлөр менен акырындап тең таймаша баштады. Аз убакыттын ичинде жетишилген мындай ийгиликтер баарыбызды кубандырууда. Өлкө аймагындагы футболго кызыккан жаш таланттарыбызды андан ары колдоо максатында бүгүн биз Талас шаарына 5000 адам кеңирип ата турган стадиондун курулушун баштоонун урматына ушул мезгил кутусун салдык. Кадимки Айкөл Манас бабабыз жердеген касиеттүү Талас облусунан спорттун кайсы түрү болбосун ийгилик жараткан уул кыздарыбыз арбын чыгат. Анткени Манас бабабыздын деми менен намысты биринчи орунга койгон балдарыбыз чоң бийиктиктерди багындырууга ардайым дилгер. Мына ушундай спортко өзгөчө көңүл бурган Талас облусунан футбол боюнча дагы даңкы таш жарып, Кыргызстандын кызыл туусун бийик желбирете турган эр азаматтар чыгат деп бекем ишенем. Келечек муундан чыга турган мындай атуулар жеке эле облустун эмес, жама журтубуздун сүйүктүү Кыргызстаныбыздын сыймыгы болсун. Урматтуу урпактар, ата мекенибизди ар тараптан өнүктүрүү боюнча баштаган иш аракетибизди улантып, Кыргызстанды дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарында кошосуңар. Жакшы калыңыздар, ден соолук болуңуздар. Бул
стадион Кыргызстандын эгемен тарыхында Талас аймагында биринчи жолу курулган борбордук аянттардын бири болуп калат. Мында жергиликтүү тургундар өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүп, аймактагы маданий салтанаттуу иш-чаралар дагы мына ушул жерде өткөрүлөт. Ал эми стадиондун курулушу болжол менен 2026 жылдын эгемендүү күнүнө туш болмокчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Талас шаары.